Динара Тайтакубаны жаңы жыл алдында инсульт тартып ооруп, оң капталы кыймылдабай калган. Ал ооруканага жарым айдай жатып чыккан. Бейтапка үйүндө саламаттыгын калыбына келтирүүгө шарт жок болчу. Жакындарынан ушундай калыбына келтирүү борбору иштей баштаганын угуп, алгачкы кабыл алынган бейтаптын бири болуп калды. Бир жашембе лечение алып чыктым. 3 капельница, 3 укол. Аяктан кичине бутум көтөрүп басканга жарап кичине. Ато бутум басылбай калганда оор көтөрүлбөй. Жаңы эле эмебизди, направлениябызды өткөзүп, мурун кандай эме алганбыз, тиякты докторго өткөздүк. Эми ал доктор эми өзү эмесин чыгарып кандай кылса да дарылайт да, анан ошо айыгып кетем деген үмүт чоң. 80 орунга ылайыкталган мекеменин 60-ына инсульт оорусунан жабыркагандар кабыл алынса, калганына онкологиялык оорусу өтүшүп кеткендер жатып дарылоо курсунан өтүшөт. Борбор профилактикалык кеңеш берүү, дарылоочу, диагностикалык жана калыбына келтирүү сыяктуу кызматтардын түрүн көрсөтөт. Дары-дармектерди беребиз. Андан сырткары биз массаж, физкультура, гимнастика, анан аппаратная физиотерапия. Андан кийин психологический помощь ар бир жаранын өзүнө, пациенттин өзүнө жана аны окружать эткен туугандары, кимдер аларды ухаживать этсе, ошолордун баардыгына жардам көрсөтөбүз. Аламүдүн районуна караштуу ГЭС-5 конушунда балдардын калыбына келтирүү борбору башка жерге көчүп, анын ордуна өлкөдөгү алгачкы чоңдор үчүн мамлекеттик борбор ачылды. Кыргызстанда жыл сайын 1,5 миңге жакын адам инсультка кабылып, реабилитацияга муктаж болору аныкталган. Мындан тышкары жол кырсыгынан жабыркагандарга, ошондой эле онкологиялык дарты өтүшүп кеткен бейтаптар жардамга муктаж. Мындай борборду түзүү республиканын бардык аймактарынан келген тургундар үчүн медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын бир топ жакшыртат. Инсульт болот, инсульттун ар кандай болот. Инсульттан кийин биздин ангиографический отделениеде лечение кылганда бир айга чейин кармай алабыз. Андан кийин үйүнө чыгарабыз. Үйүнө чыгаргандан кийин алар деген инсульт алган кишилер айлап жылдап реабилитация алыш керек. Анда бизде борбор жок болгондуктан мынакей биз бүгүн ушул реабилитационный центр ачып атабыз. Биринчи реабилитационный мероприятие кылгандардын жабдыктарын баардыгын биз алдык. Бул жерде туруп атат. Ошондой эле ар кандай ооруда, ар кандай муктаждыкка бардырып болот, ошолордун баардыгын биз убакыт менен ала баштайбыз. Медициналык мекеменин негизги багыттары бейтаптардын ден соолугун калыбына келтирүүгө көмөктөшүүчү дарылоо ыкмаларын жана дене тарбия секцияларын уюштурууну камтыйт. Саламаттык сактоо министри калктын саламаттыгына кам көрүү максатында ушундай калыбына келтирүү борборлору аймактарда иштей баштайт деп белгиледи. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.